Ош шаарында жаңы курулуш, оңдоп түзөө иштери күч алып, эл мүддөсү аткарылууда. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев жеке ишкерлер менен кызматташып, Ош шаарын өнүктүрүүгө чоң салым кошуу демилгесин көтөрүп чыккан. Мэрдин демилгесин жергиликтүү ишкерлер колдоого алып, учурда бир канча курулуштар бүткөрүлүп, элге кызмат көрсөткөн жайлар оңдолууда. Шаарда бир канча иштерге ишкерлер дагы деле жардам берип атат. Ошол негизгилери бул Кулатов кичи районундагы Төлөйкөн микрорайон тарабындагы кичи аллея куруп берди Нурзаман курулуш компаниясы. Андан тышкары дагы ошол уюмдар тарабынан бул жерде жаштар багы деп коет. Мэрия тарапта ошол жерге дагы аллея куруп берди. Бул айтыштан максат бир гана жергиликтүү бюджетти карап турбай, шаарда жашагандар, колдон келген ишкерлер өз каалоосу менен жардам берем дегендер ушундай жардам колун сунса болот. Талайбек Сарыбашев шаар мэри болуп келери менен эле ишин каланы иретке келтирүүдөн баштаган. Шаарды өнүктүрүүдө ишкерлерге да сунуш айтып, кызматташып, көптөгөн компаниялар, ишканалар, жеке тараптар өз короо жайын оңдоп түзөп, демөөрчүлүк кызматтарды аркалай баштаган. Нурзаман курулуш компаниясы шаардын өнүгүшүнө чоң салымын кошуп келет. Төлөйкөн кичи районунда аллеяны куруу демилгесин шаар башчысы көтөрүп чыгып, Нурзаман компаниясы толугу менен жоопкерчиликти алып, куруу иштерин жүргүзүүдө. Аллеянын бир бөлүгүнө жашыл аянтча, эс алууга ыңгайлашкан 3 чоң, 3 орто отургучтар орнотулган. 120 метр лоток коюлду. Жөө жүрүүгө ыңгайлуу бурчатка, түнкү жарыктандыруу, 6 унат токтоочу жай курулуп, дарактар эгилген. Нурзаман курулуш компаниясы негизи шаардын өнүгүшүнө жана социалдык тармактарга көп көңүл бурат. Ошонун проекттердин бири болуп, Батыш кичи районунда, именно Төлөйкөн кичи районунда аллеяны тургузуу демилгеси болду. Бул демилге негизи шаар башчысы Талайбек Сарыбашевдин демилгеси болчу. Аны Нурзаман курулуш компаниясы колдоп, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алып, баштан аягына чейин реконструкциялап берди. Жаздын келиши менен Кулатов кичи районунда аллеянын курулуш иштери башталды. Сейил бактын жалпы узундугу 850 метр аралыкты түзөт. Аллеяга 100гө чукул экологияга пайдалуу дарактар отургузулуп, түнкү жарыктандыруу чырактары коюлат. Атайын бурчаткалар төшөлүп, эс алуучулар үчүн ыңгайлуу олтургучтар орнотулат. Мындан тышкары оргумаларды куруу, Сейил бакты жашылдандыруу каралган. Сейил бактын курулушуна жергиликтүү бюджеттен 28 миллион сом каралган. Учурда курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Ал эми жеке тараптар демөөрчүлүк кылган чакан жумуштарда өз нугунда. Бүгүнкү күндө дагы ишкерлер тынымсыз келип, ушул шаардын кайсыл жерин оңдоп берсек экен деп сунуштар менен келип жатышат. Мына кечээ эле дагы бир ушундай сунуш менен келишти. Мына мэриянын да жанында бир тротуарларды оңдоого дагы бир жеке ишкерибиз келип, ушундай сунуштар менен келип жатат. Шаардык мэрия ишкерлер менен кызматташып, мэрдин демилгесин колдоого алган компаниялар Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадиондо толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Стадионго 3000ге чукул жаңы олтургучтар орнотулуп, коноктор отуручу жай оңдолду. Заманбап коомдук 3 ажаткана курулган. Стадиондун сырткы көрүнүштөрү толук оңдолуп, асфальттоо иштери жүргүзүлгөн. Ички жасалгасы заманбап. Бул жумуштарды бүткөрүүгө жеке ишкерлер каражат бөлүп бүтүргөн. Мамлекет тарабынан 10 миллион акча каражаты бөлүндү. Ошондой эле жеке ишкерлер тарабынан дагы 10 миллион акча каражат, 10 миллиондун айланасындагы иштер аткарылып, атап айтып кетсем, булар мына ушул турган отургучтарды, мисалга, Визион компаниясы тарабынан каржыланып, булар установка болуп берилди. Ушундай эле мына вип-лоджасын, ушу административдик мекеменин тышкы фасадын бу Эмаком компаниясы тарабынан бизге жасап беришти. Ошондой эле мына Борбордук стадиондун кире беришиндеги аркаларын жана лестницаларын аябай жаман акыбалга келип калган. Аларды дагы мына Ихлас компаниясы түшүнүү менен кабыл алып, алар ушул компания тарабынан өз убагында оңдолуп берилди. Борбордук стадиондон тышкары жеке демөөрчүлөр Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багынын курулушуна да өз салымын кошкон. Айта кете турган болсок, шаар мэринин бир жеке ишкерлер менен иштешүүнүн натыйжасында биздин проектиде скамейкалар каралган эле, бирок аны акча каражатын үнөмдөө максатында азыркы мезгилде бул тарапка 25, бул тарапка 20, жалпысынан 50 тепкич отургучтар, жеке ишкерлер аркылуу
урналары менен орнотулуп берди. Андан сырткары мына жерде өзүңүздөр көрүп турган бул балдар үчүн кичи театр бар эле. Мунун дагы эскилиги жетип, кандайдыр бир пайдалануудан чыгып калган болчу. Ал дагы ушу жеке ишкерлер аркылуу колдоого алынып, демөөрчүлүк аркылуу буюрса курулушу аяктап калды. Жалпы аянты 9 гектарды түзгөн сейил бакка буршаткалар төшөлүп, түнкү жарыктандыруулар орнотулуп, 50гө чукул байкоочу видео камералар коюлган. Мындан тышкары сейил бакка толук кандуу суу жеткирүү үчүн лотоктор орнотулган. Оңдоп түзөө жумуштарына 2 жылдай убакыт кеткен. Ага жергиликтүү бюджеттен 40 миллиондун тегерегиндеги акча каражаты бөлүнгөн. Эл аралык уюмдардын, шаар тургундарынын жана ишкерлердин да каржылык колдоосу болгон. Биздин ушу Тотоо паркына кошкон салымдарын айтып кетсем, ОБС тарабынан 40 видео камера орнотулуп, жана ошондой эле оператор отурган канасы курулуп берген. Мындан тышкары дагы фонтан Германия элчилигинин менен сүйлөшүү жүргүзүлүп, 375 миң сомдук жардам болуп, фонтан курулду. Андан тышкары мына биздин Салман ишканасы Азиз деген жеке ишканалардан 25 скамейкадан 50 скамейка жардам иретинде берилди. Ош шаарындагы ишкерлер мэрдин демилгеси менен сейил бактарды оңдоп, коздоого салымын кошуп, жөө адам басууга ылайыкталган жолдорду курууда. Ош мамлекеттик университети болсо арыктарга суу өтмөктөрдү орнотуп берген. Ишканалар өз ара мекеменин сырткы көрүнүшүн оңдоодо. Бул жумуштардын баары Ош шаарын биргеликте өнүктүрүү демилгесин колдоого багытталган. Көрүп аткандай, азыр ремонт кылып атабыз биз. Банк Азия, Ленин көчөсүндө корпоратив көчөлөрдүн кесилишинде мэрияны колдоп, ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Общий стоимость где-то 500 миңге жакында барат, азыр бүтө элек, бүткөндө анан жалпы жыйынтыгынча калып, биз ойлоп турабыз 500 миңден көп акча кетет. Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашевдин Ош шаарын өнүктүрүү программасынын алкагындагы жумуштар четинен аткарылууда. Ишкерлер, демөөрчүлөр менен кызматташуунун негизинде Ош шаары жаңы баскычка көтөрүлүп, шаар өнүгүү жолунда. Түштүк борборунун өнүгүшүнө кайдыгер карабаган инсандарды шаардык мэрия кызматташууга чакырат. Эл жер үчүн кызмат кылуу сыймыктуу. 자기는 이까지 야, 그냥 ortada para
Ал эми буякта өзүм үйүм турду. Горный район пенсияға қойып едім да прописканы. Мен қойдым прописканы. Жетілігі бар. Шаар түріндегі де айлы